6 айдан кийин кылып ачып берген жолуңар ушул. Биз жакшы ниет менен ушул Барп Сейил көчөсү, Шопок көчөсү элге жакшы пайдаланууга берилсин деп туруп бердик. Азыр элден кандай сөз алып атабыз? Жаңы кылган жол ушул. Отырган адамдар оңай көрүнөт. Отырган адамдар оңай көрүнөт. Давай бүт, давай бүтпөйдүм чыгарып. Ал чыгарганга эртең ошо басап көргөнбүз, ана Пушкин болуп дагы прокурор эсеби жакты. А кандай кылыш керек? Секер болсо суган кеш калдым, давай болуп дейт. Мүчү бүтпөйт. Мына жерлер бар да. Ошону мына битум тапкан. Битум кандай? Ал битум тап, сиз айтып атасыз, асфальт заводу бузулуп калды, битум дейт. Ал силердин проблемаңар эмес. Силер акчаны убагында бөлүп бербесеңер, акчаңар бөлүнбөй калса ошо силердин проблемаңар. Бул уже наркы подрядчиктин маселеси. Асфальтын табыш керек утуп алгандан кийин. Раз кылам дедиби, ошону ишин убагында жасаш керек. Бул жакта коллегалар айтып атат, канча убакта усталар иштеген жок. 1ден 2ден. Ошол эле Барп Сейилде деле ошондой болду. Канча барсаң, өтсөң 2 адам иштеп аткан болот, 3 адам иштеп аткан болот. Бул жерде контролдун жоктугу. Кура турган нерсени тез эле куруп коет. Эгерде булар ошондой кылбай турган болсо, ошол стандартка жооп бербей турган болсо, булардын жоопкерчилиги кандай болот? Бул боюнча бир канча эсептик кагаздар берилген. Бирок теге люктарды көтөрүш боюнча суу башкармалары көтөрүшүбүз керек. Бирок биз 3 жолу көтөрдүк. 3 жолу көтөрдүк. Бирок ошол суу жүрүп аткан үчүн көтөрүп бер дегенде көтөрүп берип аттык 3 жолу. Ооруган маселе да. Ал жерде 20 тегерегинде люк болгон, водоканалдын өзүнүн. Ал жерди көтөрүп берип, бирок ошо булардын техникасы жүргөн немесинен дагы отуруп, неме болуп керек. Андан боюнча биз аягына чыгардык, люктарды көтөрүш боюнча. 10 миллион сом тегерегин акча каражаты жүргөндө бизде эч кандай немеси жок. Биз кемчиликтердин баарын айттык. Канча метрди башынан басыш керек, же болбосо оңдоп түзөө иштерин неме кылыш керек дегенде 10 миллион сом тегерек акча каражаты жүргөндө бизде. Достар, 10 миллион сом каражат сиздерде болсо, койгон талаптарыңыздар аттарына сайын ошону бербеңиздер. Эч кандай. Протокол немеге да түшүрүп коюңуздар, сиздерден сураныч. Ошону кайсы убактысындагы белгилеп койгула, кайсы убакытта кылат. Эми, конечно, азыр элдестер, азыр кышта болбойт. Сен үчүн муну апрель, майбы ошол кийинки жылга белгилей кылсын, анан кийин берилет акчасын. Планировка кылганда тегиз кылган эмес. 12 сантиметрден көтөрүлөрдө 15 сантиметр. Жок, планировка кылганда мына тегиз кылган эмес да, уклон кете турган кылган эмес. Ошон үчүн анча-мынча жерди калың жерди деп туруп, баягы башта айланып атасыңар да, асфальт көбүрөөк кетип калды, расход көп кетти. Ошондуктан мынягы некачественный болуп калды деп атасыңар. Жол курган адам биринчи уровеньди, жолдун уровенин алып тегиз кылат. Ошондо жол тегиз болгондон кийин асфальт тегиз 5 сантиметр бастыбы, башында 5 сантиметр басса, аягына чейин 5 сантиметр басыш керек. Туурабы? Булар эми айтып атамба, баягы анча-мынча районго барганда турду ошо жерде жол, 2 ай турду ошо жерде районго барган адамдар жаман сөздөрдү айта берип. Азыр сизге ошол бир эле неме суроолор, эмне себеп болду сизде задержка болгонуңузга? Иштен кошумча жумуштар көп болду ал жерде. Мисалы үчүн бир эле дарактын чоң дарактар бар, өзүңүздөр билесиздер. Кээ бир жерлерде ошо бир дарактын түбүнө өзүңүз билесиз канча чуңкурда турат. Ошонун баарын биз алып постоянно трамвайда көтөрүп чыктык. Бизде постоянно эле жумуш жүрүп атты. Ошондон бир аз кечигип калдык, 10-15 күн кечигип калдык. Сиз ошондо эми быйыл ошо этек жагы эме болуп калды, сууктар, асфальт басылганда стыктары билинип калды бир аз. Алардын оңдоп түзөп беребиз деп биз буларга айтып атабыз. Асфальт кайра жамак боюнча эле калабы же полный түз басылып кетеби? Толук үстү менен кайсы жери ошондой жамак болсо, толук басып берилет. Сплошной бир линия кетеби? Жаңы жолдой. Өзү жамак жасап беребиз. Кайра жамак койгон калат экен анда туурабы? Жамагы жакшы болуп жасалат. Жок, жакшы жамак жасалат. Сиздер аерде кайра башынан жамак жасаңыздар, жаңы жол салынып атпайбы? Жаңы жолдой болот.